Менин интимдик видеом качан чыгат? Темир Лайф YouTube каналынын журналисти Тыныстан Асыпбеков өзүнүн Facebook баракчасына Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевге кайрылуу жасады. Журналист менин интимдик видеом качан чыгат? Камчыбек Ташиев деп анын баракчасын белгилеген. Мындай соол салганын себеби Темир Лайф YouTube каналынын менеджери Айжан Алымсейитованын төшөк кумарына баткан видеосу таркап кеткенден улам болгон. Буга чейин Темир Лайф YouTube каналы 2 күндө 37 миллион сомду кантип тапсалоо Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин схемасы деген аталышта иликтөө жарыялаган. Учурда бул аталган иликтөө коомчулукта катуу талкууга алынууда. Ал эми төкмө акын Болотбек Назаров Камчыбекке кара калкыңды эки дос аттуу ырларын чыгарган. Булак Назар Ньюс кейчи. Эл чындыкты билсин. Дастан Бекешев бирөөнүн керебетин алсыздарган аңды. Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев Фейсбукта тарап кеткен уят видео боюнча баракчасына өз пикирин жазды. Анда бирөөнүн төшөгүн аңдып аны жарыялоо адамдык бастык экенин билдирген. Бактылуу адамдар сүйүү менен алектенишет, ал эми ушундай видеолорду монтаждап элге ачыктагандар акмакчылык. Өкүнүчтүү, акылы кемдер түшүнө бербей кыздын ата-энесине чейин талкуулап жатышат. Өзүңөрдүн бактыңар менен алектенип тиешеси жок нерсеге тумшуңарды тыкпагыла. Эсиңерде болсун, баарыңар сүйүү менен алектенсеңер, биздин президент УКМКнын төрагасы, шахтер, дарыгер, мугалим, пенсионер Айтор баарысы. Бирок бардык эле бийлик өзүнүн жаранын керебетин алдына камера коюп, мындай пастык кылбайт, мындай пастык биздин алсыз бийликтин колунан келет деп жазган. Булак аргумент кейчи. Эл чындыкты билсин. Розайым Нараматова кийинки 5 жылда дагы бир дипломду болуп араңыздарга кайтып келем. Жогорку Кеңештин депутаттыгына Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын депутат болуп, кийин мандатынан ажыратылган Розайым Нараматованын ордуна депутат болуп келген Айгүл Айдаровага ийгилик каалады. Билдирүүнү ал социалдык тармактагы баракчасына жазды. Урматтуу достор, бүгүн менин партиялашым Пикирлиш эжекебиз Айгүл Айдарова кезектеги депутат болуп катталды. Менин соттошпогонумдун бирден бир себеби да ушул эле. Анткени менден күчтүү, менден билимдүү, мамлекеттик кызматта иштеген да сыккан адис. Мен кийинки 5 жылда Айгүл эжемдин жашына жеткенче дагы бир дипломду болуп араңыздарга кайтып келем. Ал эми менин соттошпойм деген чечимимден улам фракциянын аксакалдары кеңешип, Исхак Абсаматов баш болуп баары бир мыйзамдуулук жогору турушу керек деп тийиштүү комитетке кайрылуу жазышты. Мындан кийинки териштирүү иштери мыйзамдын алкагында жүрө берет. Мага эми эмне менен алек болосун деген суроолорду берип жатасыздар. Мен ден соолугумду чындап саякатка чыгып, дүйнө кыдырып дем алайын деп жатам. Жакындарымды жоготкондон бери моралдык жактан кыйналып кеттим. Мага дем керек болууда. Бирок ар дайым эфирде болом. Буюрса Айгүл эжекеме ийгилик каалаймын. Буюрса биздин партия мыйзамдын диктатурасы кандай болорун трибунада көрсөтөт деп жазды Розайым Нарматова. Эскерте кетсек, Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутаты Розайым Нарматованын каттоону жокко чыгарган. Бул тууралуу чечим 20-январда аталган комиссиянын жыйынында кабыл алынган. Бул токтомго БШКнын 10 мүчөсү макул деп добуш берген. Буга Нарматова жогорку билими тууралуу дипломду мыйзамсыз алганы жөнүндө УКМК менен Билим берүү жана Илим министрлигинин маалыматы себеп болгон. Ал эми 25-январда БШКнын депутаттык мандатын Айгүл Айдаровага тапшырды. Булак Супер.kg. Эл чындыкты билсин. Назира Айтбекова Атамбаевди жакшы көрөм. Мындай пикирин алып баруучу актриса Назира Айтбекова жеке Facebook баракчасына жазды. Ушул кишини жакшы көрөм, Атамбаевчил деши, дей беришсин. Бул киши башылыкта турганда эч ким бизге духу жетчү эмес, өйдө карап сүйлөчү эмес, журт атасы бар экени байкалчу. Ушул кишинин убагында эле тынч жашаганбыз. Жакшы көрөм, балдарынын тартиптүүлүгүн, адамгерчилигин, кичипейилдигин, билимин, акылын көргөндө андан бетер жакшы көрөм. Балдары бийликке келгенде сүйүнгөн биринчи ажоода, не бир калбайталы, калыстык керек. Мага окшоп балп этип билишин сүйлөп бергени да жагат. Ушул кишинин да кансасы болсомбу деп коем кээде. Темирлан менен Кадырдын күйөрманымын, бирок ушул эки дос Кыргызстанды башкарса каршы эмесмин деп жазды ал. Булак аргумент кейчи. Эл чындыкты билсин. УКМКнын жалган кызматкери кармалды. Бишкек шаарында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин жалган кызматкери кармалды. Милициянын кайгылуу кызматтын басма сөз кызматы 26-январда билдирген маалыматы боюнча 2 күн мурун күндүз Чүй менен Гоголь көчөлөрүнүн кесилишиндеги дарканадан билдирүү түшкөн. Ал жерден акча талап кылган белгисиз адам өзүнүн УКМКнын кызматкери деп атап күбөлүк да көрсөткөн. Милициянын кайгылуу кызматынын инспекторлору тарабынан 1987-жылы туулган ЖА кармалып, анда жасалма күбөлүк табылган. Бул факт документтерди жасоо беренеси менен катталып, тергөө жүргүзүп жатат. Булак Назар Ньюс кейчи. Эл чындыкты билсин. Дастан Бекешев журналисттин иликтөөсүнөн кийин УКМК өз эле уят болуп жатат. Журналисттин иликтөөсү кандай болбосун, анын жеке жашоосуна килигишпей, маданияттуу түрдө жооп бериш керек, деди депутат Дастан Бекешев. Бул тууралуу эл өкүлү бүгүн 26-январда парламенттин кезектеги жыйынында билдирди. Журналисттер иликтөө жасаганда ал туура эмеспи? Жалган болобу, ага маданияттуу жооп бериш керек. Пресс-конференция уюштурабы, пресс-релиз аркылуу, анын ар кандай жолу бар. Бирок журналисттерге басым кылып, жеке жашоосун видеого тартып жарыялап, биз ушундай деңгээлге түшпөсөк, чындыгында
УКМК өзү эле уят болуп жатат. Атайын кызмат башкы прокуратурага айтат элем. Сивилдүү укма менен жооп берсиңер, деди Бекешев. Эске салсак, иликтөөчү журналист Болот Темировду жана аны менен кошо иштешкен Төкмө акын Болот Назаровду милиция 22 январдын кечинде кармап кеткен. Журналисттер, активисттер жана акындар 23 январда чогулуп аларды бошотуу талабын коюшкандан кийин экөөнү үй камагына чыккан. Ал эми ички иштер министрлиги аларды баңгизде саткан жана аны мыйзамсыз даярдаган деп айыптап жатат. Журналист менен акын коюлган айыптарды четке какты. Темиров Лайф улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев тууралуу атайын иликтөө жарыялаган. Көп өтпөй Болот Темиров жана Төкмө акын Болот Назаров тууралуу социалдык тармакта жашыруун жаздырылган аудио видеолор тарады. Аты жөнү шектүү аккаунттар аркылуу таркатылып жаткан тасмалар жашыруун жаздырылганын байкоого болот. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Адахан Мадумаров бийликти чабыштырам деген 3-күчтүн атын ачык айтыш керек. Бүгүн 26 январда Жогорку Кеңештин депутаттары кезектеги жыйынга чогулду. Анда бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаты Адахан Мадумаров элчилик кызматка дайындалгандар тууралуу пикирин билдирди. Анын айтымында бийликти чабыштырган 3-күчтөрдү издебей, мыйзамга ким кол койсо ошонун жоопкерчилигин кароо керек. Парламент менен президентти кагыштырам деген күчтөр бар деп сүйлөгөндөн кийин биз сырттан келген киши киргиздиби же бийликте турган бир адамдын кол алындагылар киргиздиби, ошону карашыбыз керек. Эки бийлик бутагын кагыштырып чабыштырам деген 3-күчтөр бар деп жатабыз, бирок биз алардын ким экенин ушул убакка чейин жапжашырып ачык айтпай келебиз. Жогорку Кеңештин 100% конституциялык укугу бар, бирок парламенттин пикири менен кеңешип эсептешкен эч ким жок. Бул мага жагат, иштей берет деген позиция менен кетип жатабыз. Айтарым, элчилик кызматка сунушталып жаткан адамдарды өтө кулдат караш керек, анткени алар элдин атынан жиберилген мамлекеттин жүзү, президенттин өкүлү болуп саналат. Башка мамлекеттер болсо мыктылардын мыктысын элчилик кызматка алып келет. Бизде артында кылмышы бар адамдарды да, тил билбегенде мамлекеттик кызматтан кабары жок адамдарды элчи кылып жатабыз. Муну менен биз Кыргызстандын дүйнөлүк аренадагы кадыр-баркына шек келтирип жатабыз, деди Мадумаров. Булак Назар Ньюс KG. Эл чындыкты билсин. Соке досу мени сатты деп бир айтып эки айтып токтой 4 жылдан бери жагы сынат Алмаз Саршеновичтин. Өзү эле айтса мейли го. Баягы Балпеттир Атамбаевда кеп көңүл бурбай деле коймоппуз. Бирок артан ээрчиген жуунтук корлор Анги сарайда 2 ай бою Соке деген гимн ырдап жатышты. Оздоруна ак иттер кирип, кара иттер чыгып. Келме кезек терме тизек же болбосо кайта рүйнө деп коет. Бакиев менен соратник болуп бирге иштеп, бирге элдин кызматын кылып, бийлик кызматтарды ээлеп, Бакиевдин колунан орден сыйлыктарды алып жүрүп, өзү деле Бакиевдин башына кандай күндөрдү салды. Бакиевди сатып кеткени жалганбы? Апчеси Роза, иниси Текабаев болушуп, аянтта 87 адамды өлтүрүшүп, анысын Бакиевке шылтап коюшту. 1000 адам өлсө да бийликти аламын деген максаты жарым-жартылай болуп ишке ашпай калды. Анткени Бакиевди кетирип, бийликти колуна алды. Бирок адамдардын өлүгү 1000ге жетпей калды. Ошентип, бул иш жаналгыч түштүктөн тыныч жаткан Кадыржан Батыровду чакырышып, аерден бирден ок чыгарып топулонгул кыргыздарды Бакиевден алаксыт. Өлсө 5-6 кыргыз өлөт, кийин кунун төлөп оздорун жаап коебуз дешип, улуттар аралык согуш отун тутандырышты. 5-6 адам эмес, как раз көңүлүндө көксөгөн миңдей адамдар өлүп кетишти. Бирок бул соргоктор баштаган согушун токтотуп калалы дешип ойлоп да коюшпады. Себеби бири-биринен өтүп, маражорлук кылышып, борбор шарды тоношуп, байып жатышкан болчу. Түштүк элинин бактысына Ташиев, Садыр Жапаров, Келдибеков 3 дос бар экен, согуш токтоду. Ошон үчүн 2013-жылы ушул 3 азамат деп ата журтту таңдаганбыз. Эми ушул азаматтар кандай гана кыйынчылыктарды, куугунтуктоону баштарынан өткөрүшүп, атүгүл темир тордун артында олтурушуп, сынбастан, майтарылбастан, канаты кайрылып жарадар болбостон, кайратынан жанбастан мына бүгүнкү күндөрү Кудайдын буйругу менен эл башына келип калышты. Ошентип илгертен колдоп жүргөн азаматтарды мактап койсо, кошоматчыга, жалагычка, дагы бир ар кандай оозго алгысы пласаттарга кондурушат. Тиги Мадумаровдун бузуку сайракандары менен Текебаевдин батышчыл интригандары. Мадумаровдун өзүнүн оюнда бир бийликтен акча алып жазып жатыптырбыз. Мадумаровдун өзү Атамбаевден тынбай акча алып, тили кызык болуп жүрөт деген сөздөр эл арасында айтылып жүрөт. Эгер эле ошол сөздү Мадумаров окшоп өз көзүбүз менен көргөндөй жазып кое турган болсок, Мадумаров эртеси күнү эле бизди сотко бермек. Сыртта мигрант болуп жүрүп, элдик бийликти чын дилибизден колдоп жатканбыз. Мадумаров үчүн жомок сезилип жатса керек. Ар ким башкаларды өзүндөй ойлойт эмеспи? Мадумаровдун түшүнүгү боюнча мышык жөн эле аптоого чыкпайт дегендей болсо керек, дейт Шаамурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин.